колдонуучулар, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, Баткен областынын президентинин ыйгарым өкүлү Абдикарим Алимбаевке, биз Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Сумбул айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынын тургундары кайрылабыз. Себеби Кыргыз өкмөтүнүн 2020 жыл өзгөчө облус чегара статус берүү жана өнүктүрүү жана жөнүндөгү номер 186 токтомунун негизинде Лейлек районуна караштуу Сумбул айыл өкмөтүнүн Көкташ айылы дейне участкасы кирип калганы айла өкүнүштүү. Биздин Көкташ айылы Борбордон 1100 километр алыстыкта райондун центринен 30 чакырым алыстыкта турат. Биздин ошол эле айылдын чектешкен Канчы району, Мача району, Лелнат областынын Но району менен чектешип турабыз. Үч чоң райондор менен анын ичидеги камтылган айылдар мына Мача, Расравот, Хожайы Мет, Кышегент, Даккат, Басманда, Калинабад, Морияк, Кочкина, Итарчы, Мүжүн, Чарбак, Өрөтөбө, Амбаргазы айылдары менен чектешип турабыз. Анын ортосуну бир эле Ак Суу дарыясы айрым жерлерине бөлүп турган жери бар. Биз дагы мына Тажикстандын Канчы району менен ошол 1,5 миң гектар жерибиз бар. 1,5 миң гектар ошол Мүжүн, Көчкүнө айылдары менен ошол жерге барып чегара көйгөйлөрү болбой койгон учур болбойт. Өтө кыйналып эл түшүмүнү эккенде дагы оргондо дагы көйгөйлөрдү жаратып эл кыйналган учурлар болуп атат. Биздин чегарабыз чегара заставасы 1999 жылы ушул Көкташ айылына курулуп, бул 99-2000 жылдары дагы бул Тажик тарабынан, Афганистандан мына биздин айылга көптөгөн Кыргызстанга чабуулдар жасалып, ел дагы комендантский час